Эфирде Аймактар программасы сиздерди Ош чергесинин аймагынан алынган маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Айымкан Исралы кызы. Саламатсыздарбы? Улуттук майрамга карата Ош облусунун аймагында 10 объект ачылды. 2 типтүү орто мектеп, 3 бала бакча жана 2 муниципалдык тигүү сектор ишке түштү. Өзгөндө ачылган кайра иштетүүчү комбинат болсо азыркы кездери актуалдуу болуп жаткан экологияны сактоого салым кошмокчу дейт аймактык кабарчыбыз Миргүл Бокошова. Форматында Ош облусунун аймагында 10 объект ачылды. Мунун 3-өө өндүрүштүк объект болсо, 7-өсү социалдык объектилерди түзүп. Ал эми социалдык объектинин ичинен 2-өө медицина тармагына тийиштүү. Номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна курулуп берилген кошумча жаңы имарат 30 миңдей калктын саламаттыгына кам көрүүдө жакшы мүмкүнчүлүк болду. Жаңы мекемедеги 10 бөлмөнүн ар бирине таза суу куру тартылып, жылуулук системасы менен камсыздалды. Ушундай эле шарт коңшу айыл аймактагы номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда да түзүлдү. Ошол эле учурда келген кайрылган жарандар, кайрылган бейтаптар, ошолорго дагы мындай шарттарыбыз кичине начарраак болчу. Эми мына имаратыбыз жаңыланып, чоң бир капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, бүгүнкү күндө тапшырылып, мындай салтанаттуу түрдө тапшырылып турат. Эми биздин милдетибиз элдерге, жарандарга бар жогуга жакшы сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү. Республикалык бюджеттин эсебинен пайдаланууга берилген 2 мектептин бири Алай районундагы Сарыташ айылындагы Келдибай Эсенов атындагы орто мектеп. Мунун курулушу үчүн республикалык бюджеттен 122 миллион сом бөлүнгөн, ал эми мектептин сыйымдуулугу 150 окуучуга ылайыкташкан. Экинчи мектеп Кара Суу районундагы Жаңарык айыл аймагында курулду. Канбек Абдылдаев атындагы орто мектептин жалпы сыйымдуулугу 275 окуучуга ылайыкташкан. Бул үчүн республикалык бюджеттен 75 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми 3 бала бакчанын 2-өсү Чоң Алай районунун Жекенди жана Кашка Суу айыл өкмөттөрүндө курулду. Дагы бир бала бакча Араван районундагы мына бул Достук айыл аймагында курулду. 60 балага ылайыкташкан мектепке чейинки билим берүү уюму АТРдин негизинде бошотулган эски айыл өкмөттүн имаратында жайгашты. 5 айылдан дагы ар бир айылдан бала келет. Дагы эле ушул жетишсиздик бар. Азыр дагы бир имарат бар, даяр. Ошону дагы курууга аракет болуп атат. Өндүрүш багытындагы 3 ишкананын 2-өө Ноокатта ачылды. Жаңы Ноокатта 40, Караташта 20 орундуу муниципалдык тигүү сектор ачылды. Элеттик кыз келиндерди жумуш орду менен камсыз кылуу үчүн аталган аймактын башчылары долбоор жазып утуп алышкан. Өзүбүздөгү кыз келиндер узактарга барып иштебей, өзүбүздө иш менен камсыз болуп, жакшы болду, Кудайга шүгүр. Экономиканы көтөрүүдө ички жана сырткы инвесторлордун ролу да салмактуу. Жергиликтүү ишкерлердин демилгеси менен өзгөндө экологияны сактоого салым кошчу кайра иштетүүчү комбинат ишке түштү. Жылына 200 миң тонна көмүрдү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү бар ишканада 140 жаңы жумуш оруну түзүлдү. Төгүлүп калган атыбалдагы көмүрлөрдү кайра иштетип, мындай сапатын жакшыртып, мынакей ошол эгерде буга чейин ошо экологияга же шамал менен сууларга түшүп аткан болсо, мына бүгүн ушул ирети менен ушул рынокко чыгара тургандай бир мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата буга чейин Дубандын аймагында 22 объект ачылып иштеп жатат. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош облусу. Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата ошондой эле Өзгөн районунун Кара Дөбө участкасында көмүрдү кайра иштетүүчү ишканадагы пайдаланууга берилди. Аталган ишканада жылына 600 миң тонна кайра иштетилип, калкты сапаттуу көмүр менен камсыздоо колго алынат. Аны менен кошо жергиликтүү тургундар жумуш менен камсыз болот. Өндүрүш тармагына салым кошо турчу ишкананын ачылышына кабарчыбыз Зарина Рахманбердиева токтолот. Баткен облусунун 25 жылдык мааракесин курулай Өзгөн районунун Саламалик айыл аймагындагы Кара Дөбө участкасында көмүрдү кайра иштетүүчү ишкана ишине бөлүгүн баштады. Ачылыш аземинде онлайн режимде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл эле катышты. Бул ишкана 149 жумушчу орунга ылайыкталган. Жумушчулардын басымдуу бөлүгү жергиликтүү тургундар түзөт. Негизинен жылына көмүрдү кайра иштетүүчү ишкана 600 миң тоннага жакын көмүрдү өндүрүп, өлкө аймактарын камсыздайт.
Бул көмүрдү кайра иштетип чыгаруучу ишкана айына 50 000 тоннага барабар өндүрүүнү болжоп жатат. Долбоорго 170 миллион сом инвестиция тартылган. Ишканага керектүү жабдыктар Кытайдан алынып келинген. Мында сапаттуу көмүр чыгарылат. Үстүдөн көмүркендерден көмүр алып келип туруп бул жака түшөт. Андан кийин бияктан түшүп туруп дробилка түшүп, дробилкадан келип туруп бул жактан жуулуп, тазаланып, фильтрленип, суусу отдельно бөлүнүп чыгып туруп, таза көмүр ар жакты көзтө кетип, бияктан уже кум топурактары өзүнчө бөлүнүп түшүп калат. Акыркы учурларда экологиянын бузулушу коомчулукту тынчсыздандырууда. Тагыраагы кыш мезгилинде сапатсыз көмүрдөн улам аба ышка түтүнгө толуп, орчундуу көйгөйгө айланган. Бул маселени Ош облустук көмүрдү кайра иштетүүчү борбор жоюунун аракетинде. Ишкана абанын булганышын алдын алып, жогорку сапаттагы көмүр өндүрүп, ошол көмүр менен элди камсыз кылуу жана экспортко чыгарууну көздөп жатат. Мунун дагы бир максаттуу жагдайы ушул бүгүнкү күндө экология биринчи орунда турат эмеспи. Мынакей ушул төгүлүп калган атыбалдагы көмүрлөрдү кайра иштетип, мындай сапатын жакшыртып, мынакей ушул эгерде буга чейин ушу экологияга же шамал менен сууларга түшүп аткан болсо, мына бүгүн ушул ирети менен ушул рынокко чыгара тургандай бир мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Мына өзүңөр билесиңер, экологияда бүгүн ушу шаарлардын үстүндө туруп аткан смог маселеси, ошол эле учурда мындан чыккан отходтордогу бир кирпичный заводко же болбосо бир жака пайдасы тие тургандай кылып мындай бир проектини бүгүнкү күндө ишке ашырып атабыз. Бул ишкана ишке кириши менен салыктан түшкөн каражатка жергиликтүү бюджеттин көбөйүшүн айтышат. Ошону менен бирге аймактын инфратүзүмүн жакшыртууга салым кошооруна жарандар кубанышууда. Бүгүн жакшы самалып болуп атат. Салам алейкум айыл өкмөтүндө Илон Ош ишканасы ачылып, ишмердүүлүгүн бүгүн баштады. Жогорку деңгээлде ачылыш болду. Бизге эми бунун пайдасы жергиликтүү эл 50-50 элик иш менен камсыз болот деп атат. Бүгүндөн эми пол өзүнүн кубаттуулугуна жараша иштесе аябай жакшы иштер аткарылат. Ошо менен касар биздин Салам алейк айыл өкмөтүнө где-то бир 2 миллион, 2,5 миллиондой салык түшөт экен. Бул аябай жакшы көрсөткүч биздин айыл өкмөтү үчүн. Буга чейин ушундай ишкана Алай районунда ачылган. Белгилей кетсек, бүгүн Ош облусунда 3 өнөр жай, 7 социалдык объект ачылды. Алардын ичинде 3 балдар бакчасы, 2 мектеп, 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 2 тегүүчү цех. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, ОТРК Ош. Бул автономия кыргыз мамлекет. Ош шаарында курулуп жаткан муниципалдык базардын курулушу ноябрь айында аяктайт. Учурда курулуш иштери 80%га жакындап калды. Жаңы базар 2,5 миң соодагер үчүн ылайыкташкан, жанына дагы кошумча жер бөлүнүп берилип, дагы башка базарларды көчүрүү иштери пландалууда. Соодагерлерди түйшөлткөн соода түйүндөрү бекер берилеби же акчага сатылабы? Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош шаарында жаңы курулуп жаткан муниципалдык базардын курулушу 80%га аяктады. Ноябрь айында жумуштар аяктап пайдаланууга берилери айтылууда. Аталган жаңы базар 2,5 миң соодагерге ылайыкташкан. Шаардык бийликтин планына ылайык жаңы жайга Борбордук базар, Бексултан базары жана кичи базарлар көчүрүлөт. Аталган базарга биринчи кезекте бул Борбордук базар көчүрүлөт. Ошондой эле ал жердеги Алтын базар айланасындагы Шоколад базар, Бексултан базар дагы 3-4 там аты жок базарлар бар. Ал базарлардын баардыгы ошол жака көчүрүлөт. Бүгүнкү күндө где-то 2,5 миңге жакын ал жерде соода түйүндөр даярдалып, курулуш иштеринин 80%га аткарылды. Муниципалдык базарда иштеген соодагерлер үчүн жаңы базардан соода түйүндөрү акысыз берилет. Ал эми жеке менчик базарда иштеп келгендер үчүн жер тилкеси гана бөлүнүп берилет. Шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы алар соода жайларын өздөрү түптөп, шарттарды өздөрү түзүшү керектигин билдирди. Муниципалдыга караган базарларга полностью бекер берилет. Жери дагы, местасы дагы салынып берип атат. Алар ошол жерден келүүлүү өздөрүнүн соодасын кыла беришет. Oldu. Анан частный жанагы мини базарлар бар биздечи. Эми баягы 50дөн 100дөн кылып частный базарларды курган да, базарда өзүңүздөрдө да көрсөңүздөр керек. Ал жактагыларга биз мэриядан бесплатный жер берип атабыз. Алар ошо соодагерлерине өздөрү куруп, бул жака алып чыгып келечет. Аларга биздин тиешебиз жок, аларга только жер эле бөлүп берип атат мэриядан. Жеке менчикке берилген жер муниципальный жер боюнча эле калат, болду. Аны эч кимге саткан жери жок.
Осмонов көчөсүндө жайгашкан жаңы базардын жанына дагы кошумча жер бөлүнүп, аны трансформациялоо иштери жүрүп жатат. Трансформация иштери аяктагандан соң дагы кошумча соода түйүндөрү курулат. Ал жерге шаардагы Келечек базары көчүрүлөрү белгилүү болду. Келечек базарын чыгаруу үчүн ушу 7 гектарда аянттын жанынан дагы 25 гектар бүгүнкү трансформация иштери жүрүп жатат. Ушу трансформация иштери аяктагандан кийин Келечек базарлары чыгаруу иштери жүргүзүлөт. Азыр мына маалыматты өзүңүздөр көрүп атасыз. Мына Ош шаарынын мэриясы тарабынан тынгымсыз түрдө бул маалыматтарды, массалык маалымат каражаттары аркылуу берилип жатат. Бул көчүрүү иштери дагы ошол этап жеткенде ошо соодагерлер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми Келечек базарындагы соодагерлердин көчүү тууралуу маалыматы жок экенин айтышты. Алардын айтымында буга чейин базар жетекчилиги же шаардык мэриядан кабарлоо, түшүндүрүү иштери болгон эмес. Ошондуктан сатуучулар жергиликтүү бийликтин көчүрүү тууралуу чечимине макул эмес жана үйрөнүп калган жайды таштап кетпейбиз деп белгилешти. Бул али бери көчпөйсүңөр, силер иштейсиңер. Биз деле эми алардан угуп алып атканда сурайбыз да. Бизде ушинтип атат, көчүрөм деп атат. Анда биз албай эле койсоң, жок, ал жөн эле сөз. Силер кеңири отурасың, бул жер частный. Муниципальный базарларды гана жылдырат. Муниципальный базарларды жылдырат деген. Эми Кудай сактасын, жылдырса биздин мисалы эми бардык жактан бизге зыян эле болот. Себеби биз ушул жерге акча канча акчаларды кредит алып вложение кылганбыз. Ол бир, экинчиден али эми ачкандар бар, жаңы ачкандар анан администрациянын айтышы боюнча 5-6 жылсыз жылбайт дегендиги үчүн гана биз отурукташып, эгер өкмөткө өтсө деле өкмөт ушул базарды иштетсе эмне болот? Өкмөткө биз төлөй беребиз, жер акын төлөйбүз, арендасын төлөйбүз. Ар кимдин сопус контейнерлери бар бул жерде. Өзүнүн иштерин кыла беришет да. Ошондой эле Жапалак унаа тетиктер базарынын жанындагы 35 гектар жер аянтына Мамыров көчөсүндө жайгашкан унаа тетиктери жана курулуш материалдарын сатуучу базарлар жылдырылат. Эске салсак, 14-июлдагы селдин кесепетинен Ош шаарындагы Ак Буурай дарыясына жакын жайгашкан Борбордук базарды суу каптаган. Мындан улам министрлер кабинети абалды жеринен көрүп, базарды башка аймакка көчүрүү тапшырмасын берген эле. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Өлкө аймактарында берилип жаткан социалдык контракттын негизинде эффективдүү жумуштар аткарылууда. Тагыраагы кирешеси жоктугунан ишкерликти баштай албай жаткан үй-бүлөлөр колдоого алынып, чакырчылыктан чыгууга шарт түзүлгөн. Азыркы тапта кайтарымсыз каражат алган жарандар жумуш ордуларын түзүү менен катар кирешесин көбөйтүшкөн. Бактыгүл Маматаева Өзгөн районунун тургуну, 5 баласы бар. 2 баласына мамлекет тарабынан жөлөк пул алып келген. 2022 жылы социалдык келишим программасынын алкагында жөлөк пулдан баш тартып, кайтарымсыз каражат алган. Бир саам мал, бир кичинекей кунажын алганбыз. Кудайым буйруп, мына ошол малдардан малыбыз көбөйдү, торпокторубуз, малдарыбыз 7-ге жетти, Кудайым буйрса. Мамлекет башчыбызга чоң рахмат. Азыр 3 үй сайым, 3-өн саап, 2 күндүк эмесин сүтүн алып барып сатам. 800-900 сом болот. 70 сомдон, 50 сомдон литрин сатып атабыз, Кудайыма шүгүр. Пособие алганга караганда 2 эсе акча таап атам, азыр Кудайга шүгүр, малдарым көбөйүп калды. Атыргүл Шамшиева мамлекет бөлгөн жөлөк пулду 2 баласын алып, ар кайсыл жактардагы цехтерде иштеп келген. 2022 жылы социалдык келишим аркылуу 100 000 сом алып, тигүү цехин түптөгөн. Шамшиеванын кыялы орундалып, ишкерлигин баштаган. 2 балама пособие алчумун. Анан ошо чакын болсо да цех ачайын деген ниеттерим бар эле башымдан. Ошо кайтарымсыз каражат бөлүндү мамлекеттен. Президентибизге рахмат. Чакан болсо дагы цех ачтык өзүбүз үчүн. Азыр шериктер менен иштешем. Башта ошо цехтерде иштечек, азыр үйдө отуруп жылуу. Ошо мамлекетте иштеген президенттерибизге чоң рахмат. Азыркы тапта Өзгөн районунда социалдык келишим долбооруна катышып, ар кандай багытта ишкерлик баштаган үй-бүлөлөрдүн саны арбыды. 2000ден ашык үй-бүлө баштаган ишинен жыйынтык чыгарып, киреше булагын арттырышкан. Алардын басымдуу бөлүгү мал чарбачылык, өндүрүштүк багытта иштеп жатат. 2135 жаран менен социалдык келишим түзүлдү. 2022 жылы 50 адам менен, 2023 жылы
535 адам менен 2024 жылы 1600 адам менен келишим түзүлдү. 2022 жана 23 жылы алган социалдык келишим түзгөн жарандарыбыз азыр иштерин ийгиликтүү жасап, бизнес долбоорлору максатка ашып жатат. 2024 жылы алгандар азыр сатып алууларын жүргүзүп, актылар түзүлүп, иштерин баштады. Белгилей кетсек, өткөн жылы социалдык келишим долбоору аркылуу 10 000 үй бүлө кайтарымсыз каражат алган. Быйыл өлкө боюнча аз камсыз жана жакырда жашаган 20 000ден ашык үй бүлө менен социалдык келишим түзүлдү. Сатып алуу актылары түзүлүп, бүгүнкү күндө ишкерлигин башташкан. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, ФТРК Ош. Ошто прокуратура кызматкерлери үчүн кызматтык үй салынат. Көп кабаттуу турак жайдын курулушуна капсула салынды. Ага башкы прокурордун орун басары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. 4 блоктон турган үй 9 кабаттан туруп 278 батирлүү болот. Курулуш иштери качан аяктап, батирлер кызматкерлерге кандай тартипте берилет? Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Ош шаарында 9 кабаттуу турак жайдын курулушуна капсула салынды. Аталган турак жай Ош шаардык мэриясынын үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында курулуп жатат. Жалпы 278 батирден турат. Анын 45-и прокуратура кызматкерлерине берилет. Садыр Нуркожоев Жапаровдун демилгеси менен келатат. Ош шаарында бул прокуратура кызматкерлери биринчи жолу кызматтык батирлер берилет. Прокуратурасынын кызматкерлерге баардыгы болуп 45 батир берилет. Анын ичинен айтып кеткендей 21 бөлмөлүү квартира берилет, 2 бөлмөлүүдөн 21 жана 3 бөлмөлүүдөн 4 батир берилет. Андан тышкары 5 даана унаа токтотуучу жай Ош шаарынын прокуратурасынын балансына МИП тарабынан берилет. Калган 233 батир шаар тургундарына сатылат. Муниципалдык ипотекалык ишканасы батирлердин 200ге жакынын сатылып бүтүп калганын билдирди. Бул турак жай мэриянын үлүштүк курулуш долбоорунун алкагындагы 7-чи объектиси. Сатып алуу эрежелерине ылайык кардарлар алгач батирдин 30%ын төлөп, калган сумманы 3 жыл ичинде бөлүп төлөсө болот. Бул деген прокуратура кызматкерлерине үй куруу үчүн бөлүнгөн жер тилкеси болчу. Биз ошо үлүштүк курулуш программасынын алкагында бир бөлүгүн прокуратура кызматкерлерине, калган бөлүгүн шаар тургундарына ошол үлүштүк курулуш программасынын алкагында берели деп ушул курулушту баштап атабыз. Бул жерде 60 сотка жакын жер тилкесинде 278 батир болот. 278 батирдин баардыгы толук ремонту менен, даяр шарты менен кирген адам жашай турган абалда даяр кылып берилет. Аталган турак жай 4 блоктон туруп 9 кабаттуу болуп курулат. Мында жашоочуларга унаа токтотуучу жай, жаш балдар үчүн ойноо аянтчасы, кичи спорттук аянтчасы менен кошо салынат. Адистер курулуш иштери 2026 жылы аяктай турганын айтышты. Свайларды казып бүттүк. Азыр капсула салабыз. Салып атабыз. Курулуш баары жакшы. Нормативдерди карап атабыз. СНИП боюнча куруп атабыз. Бардык талаптарга жооп берет. Өзгөчөлүгү буну эми азыркы жаңы норматив боюнча өтө көп темир берилген, мустахкам, пишик. Ошон по проекту кандай болсо ошондой кылып салып атабыз. Эске салсак, Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык компаниясы үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында жалпы 7 көп кабаттуу үйдүн курулушун жүргүзүүдө. Аталган компания 2026 жылга чейин 1,5 миңге жакын жаранды үйлүү кылууну пландап жатат. Учурда 10% ипотеканы кошкондо жалпы 10дон ашык турак жайдын курулушу жүрүүдө. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош. Аймактар программасынан Ош облусунда болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.